Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Эми кезек ушул япошка унааларына келип жетти. Япошка унааларын тартып көрсөтөбүз. Ушул Honda Accord'тон баштаймын. Универсал. Чыгарылган жылы 2001. 2-3 объемдо $4600. Кечиресиздер. Бир эс болгон дейт, азыр эсинен сурайыкчы. Салам алейкум баке. Вложениясы барбы? Кайын жасаш керек? Вложение деле жок. Бул канча жылдан бери өзүңүз айдап жүрөсүз? Байкем айдайт. Байкеңиз айдайт да? Каяктын машинасы? Бишкекте жүргөн, Бишкекте жүргөн экен. Жакшы. Артында бамперинде бир аз жумушу бар. Жумуш болгон экен. Азыр жумушу жок. Toyota East. Onun çıkarılgan жылы 2003. 1.3 объемдо баасы договорная дейт. Өзүңүздөр ошого чалып сурап көрөсүздөр. Арткы мол багажы бир аз бир нерсеге тийип кеткен. Салон жабык. Ушундай салон. Honda Inspire шунун жанында турат. 2006 жылы чыгарылган, 3 объемдо $8600. Пробег 89 000 км жүргөн. Кузовтун абалы жакшы, эч кандай урулган, чийилген жери жок. Дөңгөлөктөр кышкы. Коробка автомат. Бул Honda Stream'ден маалымат кагазы жок экен. Бул Accord'тон баштай берейин. Honda Accord 2002 жылы чыгарылган. 1.8 объемдо $4699. Срочно сатылат дейт. 360 000 км пробег жүргөн. Салон жабык. Ушундай салон. Мына ушундай. Бул жерде Subaru Outback турат. Ушуну дагы тартып көрсөтөйүн. Мунун чыгарылган жылы 2006, 3 объемдо $7900. Дөңгөлөктөрү бул кышкы. Жакшы абалда, кузовтун урулган, чийилген жери жок. Toyota Caldina 2003 жылы чыгарылган, $6500. 2 объемдо 349 000 км жүргөн. Буну бул жакта сода кылып жатат ээлери. Салон ушундай. Коробка автомат. Toyota Alphard 2006 жылы чыгарылган, 3 объемдо $11500. Пробег 103 000 км жүргөн. Азыр салонду тартып көрсөтөйүн. Ушундай салон, отургучтар велюр. Отургучтардын абалы арткы жаттаган, мына ушундай жакшы абалда. Toyota Avensis чыгарылган жылы 2004, 2 объемдо автомат коробка. 115 000 км жүргөн, $6200. Кузовтун абалы өзүңүздөр көрүп тургандай жакшы. Эч кандай сызылган, урулган жери жок. Дөңгөлөктөр кышкы. Салон жабык. Ушундай салон. Honda Odyssey. Так, bunun çıkarılgan жылы
2003 2.3 объемда $5700. Коробка автомат. Чыгарылган жылы 2002 экен, бул жактан башкача окуп турмун. Отургучтар велюр, коробка автомат, монитор бар экен. Odyssey Absolute. Үстүндө багажник бар. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы, кузовдун абалы жакшы. Ушунун жанында кара түстө степ вагон. 2005 жылы чыгарылган, 2 объемдо $9200. Пробег 300 000 км жүргөн, коробка автомат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жабык экен. Мен сыртынан тартып көрсөтөм. Ушундай салон. Отургучтардын сыртынан кожаный чехол капталган. Кузовдун абалы болсо жакшы. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, урулган же чийилген жери жок. Honda Odyssey. Мунун чыгарылган жылы 2001, автомат коробка 2.3 объемдо $5900. Дөңгөлөктөрү кышкы, титан дискада турат. Салон жабык. Ушундай салон, коробка автомат, монитор бар. Артқы камерасы бар. Кузовдун абалы жакшы. Toyota Avensis Universal болуп тур азыр. Бул бамперинде бир аз мындай жумушу бар, мындай зазор кетип калган. 2003 жылы чыгарылган, 2 объемдо $5700. Салонду ачты, азыр салонду тартып көрсөтөбүз. Мына ушундай салон. Отургучтар ткань, коробка автомат. Отурат. Ушунун жанында Mazda. 2.3 объемдо механика $5200. Байланыш номери ушул. Кузовдун абалы, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Урулган, чийилген жери жок. Ушунун жанында Honda Fit. Дөңгөлөктөрү кышкы, мунун чыгарылган жылы 2003, 1.3 объемдо $5200. Расход жүзүнө 5-6. Коробка бул вариатор дейт. Вариаторбу коробкасы? Ушундай. Жасала турган жери барбы экен? Кузовду салонду көрдүңүздөр. Алдыңкы эмес, Крыло эле, энеси чалдык. Эме болгондо бирөө эметип алыптын, аркасына задын чийип алыптыр да. Башка жасай турган жери жок. Жок. Бул обмен вариант карайсызбы? Же наличный акча керекпи? Наличный болсо жакшы болот эле. Желательно наличный, Түшүнүктүү, рахмат. Желательно наличный дейт. Honda Illusion, чыгарылган жылы 2004, 2.4 объемдо $8000. Коробка вариатор, дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жабык, мына сыртынан тартып көрсөтөм. Ушундай отургучтар велюр. Honda Accord. Чыгарылган жылы 2003. 2 объемдо $7500. Коробка автомат. Пробег 154 000 км жүргөн. Салон жабык. Ушундай
Автомат коробка, монитор бар, отырғыштар вело